Мынакей ушундай жакшы маанайда биз көрсөтүүбүздү дагы да болсо алдын көздөй уланта бермекчибиз. Биздин катарга жаңыдан кошулуп калган көрөрмандарыбызга дагы бир ирет кутман таңыңыздар менен өтөлү. Ал эми тамактанып, чай үстүндө отурган көрөрмандарыбыз болсо тамагыңыздар даамдуу болсун дейли. Ушундай жакшы маанай менен, жакшы музыкалык чыгармалар менен биз эфирибизди алдын көздөй уланта бермекчибиз. Ал эми биз студиябызга кайта турган болсок, биздин мейманыбыз бар. Ал эми кандай конок, кандай темада кеп болот деп турган болсоңуздар, биз бүгүн өзгөчө бир темада кеп куралы деп турган чагыбыз. Ал эми баарыңыздар эле угуп калдыңыздар болуш керек, тез окуу деп. Канткенде биз ушул китепти түшүнүктүү ошол эле учурда тез окуй алабыз. Бул суроо баарыңыздар үчүн эле кызык болуп жатса керек. Анда баарыңыздарды экран алдына жакыныраак чакыралы. Биз бүгүн дал ушул темада маек куралы деп турган чагыбыз. Ал эми ушул темада бизге кененирээк айтып берүү үчүн атайын коногубуз, атайын адисибиз келип калган. Тааныштырып өтө турган болсом, Данек китеп дүкөнүнүн жетекчиси, тез окуу курсунун тренери Элла Зарылбекова бизде конокто. Саламатсызбы? Кутман таңыңыздар менен. Рахмат, сиздин да кутман таңыңыз менен. Кандай келип калдыңыз? Саламатчы көрөсүңүздөр. Жакшы, рахмат. Жакында эле биз азыр эле көрөрмандарыбызга айтып өткөндөй, тез окуу курсу деп калдык. Эң эле алгач ушул көрөрмандарыбызга жеткиликтүү болсун деп мындай кененирээк маалымат берип өтсөңүз. Тез окуу курсу кандай, муну билгендер бар, биле электер бар, анан өзүңүз кененирээк маалымат берсеңиз. Тез окуу десе эле мындай көпчүлүк ойлошот да, ошо китептин башын окуп, аягын окуп бүтүп койсо керек, же сөздөрдү аттап өтүп кетсе керек, же мисалы кээ бир эле сөздөрдү окуп, кээ бирлерин окубаса керек деп көпчүлүк ошентип ойлошот. Мен деле ошентип ойлогом. Негизи тез окуу деген андай эмес. Бул жакта атайын көнүгүүлөрдүн, машыгуулардын, ыкмалардын натыйжасына жеткен натыйжа болуп саналат да. Тез окуу бул көз менен окуу, адамдын көзүнүн көрсөткүчү аябай күчтүү болгондуктан, орусча айтканда периферическое зрениянын чоңоюшу менен, кыргызча айтканда көздүн көрүү таласынын кеңейүүсү менен жүргөн процесс. Мисалы азыркы учурда эле китепти алып эле карап көрсүн, бир саптан адам баласы канча сөздү көрө алат экен да. Мисалы азыр кеминде 3-4 сөздү көрө алат. Көрбөдүм дегенде 2 сөздү. Биз ар бир сөздү бирден алып окуп көнүп калганбыз да. Бул жакта тез окуунун техникасы менен бир убакытта 3 сөздү, 4 сөздү бир алса болот. Анан ал сөздөр сапка айланат, саптар абзацка, абзац бетке айланат да. Ошонун натыйжасында келип чыккан окуу болуп саналат. Тез окуунун бизге эмне кереги бар деп дагы сурагандар болот. Азыр баардык жакта технологиянын заманында маалыматты доордо тездикти талап кылабыз. Интернетибиз тез иштешин каалайбыз. Бизде бир жакка барсак деле тез тейлешин каалайбыз. Мисалы тамактануучу жайларга барбайлы, же мисалы кийим алып жатпайлы бир жактан, же бир жактан жеткирүү кызматын пайдаланбайлы, бизге тездикте жеткирип келишин каалайбыз. Ошону менен катар эле азыркы учурда адам баласы 15-16 бир күндө социалдык тармакка кирет экен да. Мисалы TikTok, Telegram дегендерди кошсок, ошолорду маалыматтарды мындай кабыл алуу аябай адам баласына кыйын болуп кетет да. Мындай айтканда орусча айтканда нагрузка болуп кетет. Ошо тездикте сортировкалап маалыматты фильтрлеп кабыл алуу үчүн ошо тез окуу керектелет. Мээнин иштөө процессинде дагы, көздүн иштөө процессинде дагы экөө бирдей нукта чогуу жүрөт да. Только китепке деп эле эме багыт албашыбыз керек. Бул маалыматты алууда, жалпысына маалыматты алууда аябай жакшы жардамга келет. Байкашыбызга караганда Кыргызстанда акыркы учурда аябай кулаш жайып кеңейип бараткан учурда тез окуу депчи. Анан сиздер качантан бери алектенип, канча убакыт болду негизи? Негизи биз Кыргызстанда уже 1 жыл болуп калды. Тез окуу курсунан тренер болуп сабак берип атканыма. Буга чейин 6000ден ашык окуучуну бүтүрдүм, онлайн офлайн группаны биригип. Анан мен чындап тез окууну ушинтип тренер болуп калам, же тез окууну башкаларга мындай үйрөтүү үчүн үйрөнгөн эмесмин да. Өзүм бала кезден бери китепти көп окуйм. Анан экинчи курсумда ошо видеолорду көрүп, ушундай тез окуу деген техника бар экенин билип, анан жүрчүмүн, мындай экен кылса болот экен деп. Анан карантин учуру бизге аябай жакшы мүмкүнчүлүк түздү. Үйдө отурган учурда толтура видео көрүп чыктым, толтура китептерди окудум ушул боюнча, көнүгүүлөрдү жасап өзүм практика жүзүндө өткөрүп, анан демек бул көнүгүүнү жасаса чындап эле результат болот экен, булна болбойт экен дегендин натыйжасында жалпы көнүгүүлөрдү бириктирип, кыргызчалап, негизи тез окуу деп мурда скорочтение деп орусча окуп жүрчүмүн да, ана балары да бир аз кымбатыраак болчу, 12.000, 18.000ге чейин бар жан. Таң калчумун, эмнеге мынча кымбат деп, анан кыргызчалап алгачкылардан болуп. Анан калктын да эмесине, деңгээлине тууралап, анан
алып чыктык буюрса. Алгачкы группаны кантип түздүңүз же жаңы эле айтып өткөндөй онлайн болду же мындай салттуу эле болуп? Эң алгачкы группаны былтыр октябрда түзгөнбүз. Онлайн болду биринчи группабыз. Онлайн группаны мен Дания китеп дүкөнүнүн жетекчисимин да. Анан Instagram баракчадан, стористерден, ленталардан рекламалаганда эле эмнегедир ушундай талап дагы пайда болуп баштады. Анан 12 адам чогулду онлайн группада, анан өтүп калдык. Ошондон кийин эле ошол маалда рекорддор жаралды, уже 10.000 сөз, 8.000 сөздүктөр чыккандан кийин эле элдин да кызыгуусу артып, канча эле ушундай болот бекен деп, анан көнүгүүлөр аябай кызыктуу. Азыр да экөөбүз көнүгүү аткаралы деп турам сиз менен чогуу биргелекте. Көнүгүүлөр да аябай кызыктуу да, адамга аябай мындай мээсин иштеткен, ай чын эле мондой болот экен деп айтышат да. Анан ошонун натыйжасында аябай кызыгыштуу окшойт да, жаңылык болуп аткан үчүн кызыгып, анан окуп башташты окшойт. Жаңы эле айтып өтпөдүңүзбү, мен өз алдымча үйрөнүп, анан баштадым депчи. Анан атайын билимиңизди жогорулатуу үчүн же болбосо атайын дагы өзүңүздү өркүндөтүү үчүн дагы тынбай иштеп, дагы да болсо билим алып жатсаңыз керек. Албетте. Муну менен эле токтоп калбаш керек да. Болду, мен тез окууну билдим. Азыр мен 1 минутада 25.000 сөз окуйм да, 25.000 сөз окуйм болду деген нерсе болбош керек да. Дагы да мен улантып атам, да техникаларын, дагы оңой жеткирүү жолдорун. Мындай азыр биздин мээбиз аябай укмуш көрсөткүчкө ээ да. Дүйнө жүзүндөгү миңдеген бардык компьютерлерди кошкондо дагы менин памятим кичине калып калат экен да. Бул менин көрсөткүчүм. Азыр жалаң ушу мээге байланышкан, музыкага байланышкан китептердин баарын окуп атам. Адамдын көрсөткүчү кандай, көзгө байланышкан китептерди окуп атам. Анан дагы ошо тез окууну дагы жогорулатыш үчүн мурда мисалы башында түзүп чыкканда сабактарым башкача болсо, азыркы учурда башкача кошком да ужечи. Дагы улантып кошуп, толуктачу жерлерин толуктагым келет. Дагы мындай изденүүнүн үстүндөмүн буюрса. Окуунун изденүүнүн үстүндөмүн десем болот. Ийгилик каалайлы анда сизге. Анан азыр жаңы эле айтып өтпөдүңүзбү, техникалар жөнүндө токтолуп өтсөк, Келиңиз экөөбүз чогуу жасайлы көнүгүү. Манжагыңызды жумуңуз, мындай кылып жумуңуз, анан бармагыңызды чыгарыңыз. Кол чабабыз, алмаштырабыз. Мен баштабай атып эле адашам. Жок, туура эле ушинтип адашат, баары адашат. Мындай жасаш бир аз эмелек да. Мына сон буюрса. Мындай кылсак болот. Оң колуңузду мурдуңузга алып келиңиз. Сол колуңузду кулагыңызга алып барыңыз. Кол чабабыз, алмаштырабыз эми. Мынакей, бул жакта биздин мээнин оң шарыда, сол шарыда иштейт. Прям мындай билинет да, кадимкидей уже аткарып атканда мээге бир аз күч келет да. Анткени эки жакты тең иштетиш керек болот. Ойлонуп баштайсың. Оң колуң каяка баратат, сол колуң каяка баратат деп. Азыр да эртең менен болот атпайбы, ушуну уйкуңар ачылбай атса, ушуну кылсаң уйкуңар дароо ачылат деп. Ушундай да, ушундай техникалары көп. Дагы мындан башка дагы көзгө аткарчу көнүгүүлөр бар атайын, ошо логиканы күчөткөнгө арналган көнүгүүлөрдүн натыйжасында жетет да бул результатка. Анан ушул мен үчүн эле таң калыштуу болуп атат да, китепти ачып эле биз кантип эле бат окуп кетебиз депчи. Анан буга чейин да укканым бар, негизи китепти ачып бир карап эле ошол 2 бетти тең окуп кеткендер бар деп. Бул Кыргызстанда кезиге элек деп айтып калдыңыз жаңы эле. Бул ошондо дүйнөлүк рекордтордун катарына кирип. Бул дүйнөлүк рекордтордо мына 2 бетти бир алганчы. Анткени элестетиңиз, 2 бетте эмне деген информация, ошону кабыл алыш, ито көз менен бир убакта көрүп кабыл алыш, бул бир аз кичине эмерээк да. Ага мени даярдаш керек. Мисалы спортто деле даярданып, анан мисалы мировой рекордторго чыгачпы, ошон сыяктуу эле мени көздү машыктыруу натыйжасында жетет да бул результаттарга, чулам-улам изденүүнүн, окуунун натыйжасында. Азыр мировой рекордтогулар ошондой 2 бетти бир алып кетип окушат да. Бизде буюрса эми Кыргызстанда чыгат деген ишеничтебиз. Мен болсо азыр 1 бет деп прям бир алыпкан деңгээлге жетип калгам. Азыр бир аз кичине эмерээк эме болуп атат. Зрениема да байланышкан үчүнчү, бирок мында азыр бир абзацты бир алып окуган эмеге окуй алам да, анан бирок бир бетке да жетсе болот. Только ага машыгып, убакыт бөлүп аракет кылыш керек. Өзүңүз менен өзүңүз кантип иштейсиз негизи? Азыркы учурда деле ушул атайын интернет булактарынан алып изденип жаткан учуруңузбу? Өзүм интернет булактарынан алып жаткан учурум, анан азыр американский ошо тренерлер бар да, коучтар аябай күчтүү. Ошолордун дагы тренингтерин көрүп, анан буюрса алардын сабактары аябай өтө кымбат да, баасычы, ошолорго дагы буюрса сатып алайын деген
эмен бар да, алардын кандай өтөт, эмне техникалары бар бизден каткан, ошолорду үйрөнөйүн деген нерселерим бар. Андан сырткары ошо китептер бар атайынчы, атайын алдыртам, Москвадан алдыртам, Санкт-Петербургда эжем бар, эжеке менен алдыртам. Америкада дагы эжекем бар, ошо эжекелер менен карап ушундай мага китеп тапшырып коюңуздарчы деп атайын, ушу мозгко байланышкан, мээге байланышкан, көзгө байланышкан китептерди өзүм таап алып, анан салыйыңыздерчи деп айтам, анан алардын да алып салыйгенге аракет кылышат. Ошолордун натыйжасында окуйм да. Көзгө байланышкан көнүгүүлөр деп калдыңыз канан. Бул көзгө байланышкан көнүгүүлөр кандай болот негизи? Көзгө мисалы үчүн эң эле жөнөкөйдөн баштаса болот. Жөн эле мындай түз отуруп эле көздү мындай движение кылабыз да, оңго, солго, өйдө ылдый, потолок бол депчи, анан бурч менен анан көздү мынтип айландырып. Күнүнө ушу көнүгүүнү эле бир күндө 5 минут кылып, анан китепке окусаңыз кадимкидей мындай көзүңүз чуркап калганын байкайсыз да. Ушундай көзгө көнүгүүлөр бар. Анан атай фокус деген көнүгүүлөр бар, ошолорду дагы кылат да көзгө. Андан сырткары жанагындай мындай таблицалар бар. Ал таблицалардын аты Шульте, клиновид деген атайын өздөрүнүн терминдери бар. Ошо таблицаларды дагы мындай көрсөтүлгөн эреже менен аткарат да. Бир убакытта мисалы үчүн канча бир санды табыш керек деген нерселер бар да. Бир фокусту бир направлениеде алып турасың, бирок канча бир нерсени табыш керек деген нерселердин натыйжасында анан көздүн мындай көрүү таласы кеңейет, анан результатка жетет. Абдан жакшы экен. Анан ушул тармакта негизи Кыргызстанда изденгендер, алып кеткендер, атайын бир окутуучулар аз санда болуш керек, э? Азыркы учурда Кыргызстанда жайылып атат, жакшы, шүгүр. Менден окуп бүтүп дагы курс ачкандар бар, окуучуларыман. Анан ийгилик каалайм албетте аларга, мындай кандай кылышым керек, эмне кылышым керек деп кеңеш сурап келгендерге албетте кеңешимди берем. Анткени канчалык өлкөбүзгө жайылса ошончо жакшы эмеспи. Эч кандай мындай эмем жок да, жүрөктөчү жок болбойт, меникин урдоо. Конечно, меникин кээде урдап алгандан тип бир аз эме болом, ичим ачышат да, мен түзүп чыктым эле, бир аз мындай сурап койсо болмок экен деп мынтип эме кичине эме кылам, бирок ийгилик эле каалайм, колуман келишинче кеңештерди берип турам. Азыркы учурда тез окуу боюнча эми актуалдуу эле болуп атат, жакшы. Ар бир окуткан окуу борбор тез окуу курсун киргизди да, эмесинечи программасына. Анан ошол жакта тренерлер бар, буюрса. Анан алдыда дагы сизде кандай пландар болуп жаткан учуру? Дагы да болсо өнүктүрүп, же болбосо дагы да болсо бир жаңылыктарды киргизсем деп турган чактасыз? Ооба, мен эгер мировой рекордко мындай чыккым келет деген окуучу болсо, ошо окуучу менен иштешейин, даярданайын деген ниетим бар да, кандай кылабыз направление. Анткени азыр мен 22 жашка чыгып кеттим, бир аз баары 22 жаш, жаш элебиз, бирок мындай мозг баары бир эме болот да. Мисалы 14-16 жаштагылар бизге караганда кабыласы күчтүүрөөк да. Анан ошолор менен иштеш керек, мировой рекордтор көбүнчө ошолордон жаралат да. Анан ошо окуучуну даярдап мындай дүйнөлүк деңгээлге алып чыгайын деген мындай кыялым да бар. Ага дагы буюрса окуучуларды даярдап атам, азыркы учурда дагы буюрса чыгабыз деп. Ага да өзүнчө буга да эмгек керек, мындай кайтып кетпеш керек да. Анткени баары бир мозг иштеп аткандан кийин кээ бир учурда аябай кыйын болот, оор болот да. Анан кээ бир мындай бир чекке жеткенден, пикке жеткенден жок, мен кыла албайт окшойм, уже тажап кеттим деп, кыйынчылыктар жаралган эле болду, кетишим керек экен, кыла албайт экенм деп уже кетип калгандар болот да. Ошон үчүн буга да мындай күчтүү, эрктүү адам керек да. Эрктүү адам болсо, буюрса дүйнөлүк деңгээлге чыгалы деген ниеттер бар албетте. Ушул дүйнөлүк деңгээлге атайын бир окуучулар менен эмес, өзүңүз өз алдыңызча даярданып, өзүңүз чыгайын деген ниет жокпу? Өзүм чыгайын деген ниет бар, буюрса. Андагы ошонун үстүнөн иштеп атам, ал нерсенин үстүнөн. Бирок ошо мен айтып өткөндөй бир аз кичине мозг бир аз эмеси кабыл алуусу кыйыныраак. Анан мен азыркы учурда графигим аябай кипки да. Окуучуларым бар. Андан сырткары ушу Данек деген китеп дүкөнүм бар да, ошол жакта жетекчи болгонго бир аз кичине графигимен эмелер болуп калат, кыйынча. Эме жок, рекорд жаратканга убакыт болуш керек, сөзсүз, ал направлениеде кылыш керек, кылам деш керек да. Анан бир аз кичине убактым тар болуп аткан учуру, бирок буюрса кылабыз сөзсүз түрдө. Буюрса аракеттин натыйжасында болот. Буюрса дейли. Жаңы эле айтып өткөндөй, жаш куракка карап да кабыл алуу болот деп атпайсызбы? Анан окуучуларыңыздын жаш курагы чектелбейт, баарын эле аласыз, э? Негизи мынча жаштан мынча жашка чейин деген талаптар барбы? Негизи 70 сөздөн жогору деген талап бар. 1 минутада 70 сөздөн жогору окуй албаса, курска катыша албайт. Себеби көнүгүүлөр, ыкмалар ошого негизделген. Бардыгычы. Анан
бул жакта тез окууну өздөштүрүүдө потенциал деген нерсе аябай көрсөткүчкө ээ. Мисалы 1 минутада көбүрөөк эле 280-300 сөз окуп келгендер тез окууну бат өздөштүрөт. Анткени алар тез окуунун зонасына жакын. Ал эми мисалы үчүн 1 минутада 70-80 сөз окугандар бир аз мындай, мына өзүңүздөр байкасаңыздар, бирөө 280 окуп атат, бирөө 70-80 окуп атат. Экөө эки башка ыкмада машыгат, экөө эки башка методика менен көрсөтүп берем, ошо менен машыгат, анан натыйжага жетишет. Анткени бирөө азыраак окуп атат, бирөө көбүрөөк окуп атат. Потенциалы деңгээлине жараша. Потенциалын жогоруга өзүнчө көнүгүүлөр аткартылат, ал эми потенциалы кичине бир аз азырактарга өзүнчө көнүгүүлөр аткартылат. Анан ошо күчтүүлөр бир аз өздөштүрүп кетиши жеңил болот аларгачы, өздөштүргөнү бат болот. Ал эми бир аз мындай ошо 70-80 мындай кичине потенциалы азырактар бир аз кыйынчылык менен анан келет да. Бирок сөз алар деле өздөштүрөт, бирок бир аз кыйынчылыктын натыйжасында анан келет. Ошол өз алдынча да өздөштүрөм деген биздин балким көрөрмандарыбыз бар чыгар. Аларга сиз өзүңүздүн мындай башыңыздан өткөргөн өз алдыңызча даярданып көндүңүз да. Анан аларга кандай кеңештерди берет элеңиз? Өз алдынча өздөштүргөндө мындай экен да. Мисалы мен азыр 12 күндүк курс түзүп чыкпадым да. Анан кандай кайсы көнүгүүдөн кийин эмнени аткарыш керек, кайсы көнүгүүдөн кийин кайсы болуш керек, ошолордун баары мисалы азыр бүт билген да, чек-лист бар да, мулдан кийин бул болот. А мен мисалы үчүн алма-алда эчтеке билген эмесмин да, туура аткарып атамбы, эрежеси менен аткарып атамбы, эрежеси менен аткарбай атам, билген эмесмин да, билбей эле тигини аткара калып, кайра муну аткара калып, анан почти мен 2 айдан ашыгыраак, 3 айдан почти өтүп үйрөндүм да бул нерсеничи. Азыр болсо 12 күндө эле өздөштүрсө, көрсө адамдын мээси, көзү ушундай көрсөткүчкө ээ турбайбы, аз гана убакыттын ичинде мындай натыйжага жетсе болот турбайбы дегенге келдим да. Ошон үчүн өз алдынча өздөштүрсө болот, бирок бир аз убакыт талап кылынат да. Көбүрөөк убакыт талап кылынат, көбүрөөк убакыттын натыйжасында анан мындай сомнение да боло бересиң да. Эрежени туура аткарып атамбы, туура кылып атамбы, туура окуп атамбы, азыр муну аткарышым керекпи же муну аткарышым керекпи деп, чек-лист бар болсо жакшы да, направление менен кете бересиң, муну кылыш керек, муну кылыш керек депчи. Негизи азыр окутуп жаткан ар бир программаңызды өзүңүз түзүп чыккансыз, Азыр эми өзүм түзүп чыктым дебейм. Бул көнүгүүлөр бүт мировой деңгээлде бар. Шульте, Клинавит деген бардык жакта бар. Тез окуу деп эле, сокращение да ашса эле дары эле ошолор чыгат да. Анан аларды кыргызчаладык чындыгында. Анан китептерден алдык, ар кандай көнүгүүлөрдөн, видео уроктордон алып, анан могулар жарайт экен, чындап эле керек экен деп, анан 12 күнгө тууралап түзүп чыктык да. Ошол 12 күн убакыт деп атпайсызбы? Анан ушул убакытта дагы балким өздөштүрө албай калгандар же аябай өздөштүргөндөрүндөй айырмалар ар кандай болот да, жаңы эле айтып өткөн деңгээлине жараша. Ооба, деңгээлге жараша болот. Мисалы, кызыл, сары, жашыл деңгээл деп бөлүп койгом мен атайын. Кызылдар булар кичине бир аз азыраак, сарылар орточо, жашылдар уже жогорураак да. Кызыл деңгээлдегилердин өзүнүн определенный чеги болот. Ошого чейин эле жете алат. Мисалычы 12 күн ичинде да. Кызыл деңгээлдегилер мисалы үчүн 10 000, 15 000 сөз окуй албайт да, эмичи, анткени анын өзүнүн деңгээли. Андай 15 000, 10 000 окугандар 1000ден бири болот да. Редко чыгат андайлар. Анткени кээ бирөө бар да, аябай жок, мен ушуну өздөштүрүшүм керек деп мындай максат коюп өзү машыккандар жетет да. Ал эми сары деңгээлдегилердин өзүнүн чеги болот. 8 000ден 10 000ге чейин окуй алышат алар. Жашылдагылар болсо ошо 25 000, 30 000ге пикке кеткендер көбүнчө жашылдар болот да. Анын өзүнүн деңгээлине жараша дагы мындай определенный чекке жете алышат. Окуу бүткөндөн кийин атайын бир сертификаттар да берилсе керек же кандай? Ооба, биздин Плюс тренинг борбору сертификаттар бар. Ар бир окуучуга беребиз. Анан стимул катары мен сертификаттын да өзүнүн мындай баасы болуш үчүн мен эме деп койгом да, мисалы 1000 сөздөн ашсаңар сертификат аласыңар 1 минутада. 1000 сөздөн ашпасак ала албайсыз деп. Анткени натыйжа көрсөтүшүбүз керек да. Ошого сертификат алыш үчүн аракет кылышат да. Ал дагы мындай өзүнчө стимул да. Окуучуларыңыз менен кантип иштешесиз? Атайын бир талаптарыңыз болсо керек, балким катуу болуп же болбосо мындай алдап дегендей. Эми талап болгондо менде ар кандай, мисалы, кичинекей младший группалар бар, анан ортоңку, анан чоңдор да келип окушат да. 3 группага бөлүнгөндө, жаш куракка да чектелген. Младший группаларга, кичинекей группаларга болсо эме кылабыз да. Мисалы, өзүнүн атайын оюндар менен коштоп эме кылабыз. Анан аябай деле строгаймын деп деле айтпайм. Бирок строгая болчу жерден, талап койчу жерден талап коем. Тапшырмаларды аткарбай атса, тапшырманы аткарып келгиле, анан могул теманы өтөм. Тапшырманы аткарбайбызбы, өтпөйм деген талаптарды коем сөз түрдө. Талап болбогон жерде баары натыйжа аз болот да. Анан
ошо кичинекейлерге өзүнүн багытында түшүндүргөнгө аракет кылам. Чоңдорго сложныйраак. Бардык теманы ачып беришиң керек. Мозуктун багы менин баягы иштеш системасынын бардыгын айтып берем, мондай болот. Биз өзүбүздүн мондай, мисалы үчүн аң сезимдин иштөө мондай нерселери бар. Көздүн көзүбүздүн мисалы көрүү талаасын ачышыбыз керек, коркпошубуз керек ал нерседен депчи. А кичинекейлерге мисалы аны түшүндүрө албайсың да, ал көздүн көрүү деңгээлин ачышыбыз керек дегенди түшүнбөйт. Аларга өзүнүн деңгээлинде мындай жеткиргенге аракет кыласың. Окуучуларыңыздын арасында бул агай эжейлер, өзүңүздөн бир топ улуулар да болгон чыгар. Анан кыйынчылык жаратса керек сизге? Болот, сөзсүз түрдө 67 эң чоңубуз 67 жаштагы эжекебиз келип окуду. 40 жашта, 55 жашта, 50 жаштагы байке эжекелерибиз келет. Аларга бири кайталаган нерсеңди 4-5 жолу кайталашың керек. Мисалы сизге мисалы бир айтканымды эле сиз түшүнүп анан мындай деп анан кичине сурооңуз болсо бир бересиз, анан түшүндүрсөм уже болду, түшүндүм деп каласыз да. Мисалы 55-60 жаштагы эжекелериме 3-4 жолу кайталайм да. Анан дагы түшүнбөйт, анан дагы көрсөтүп берем. Анан 3-4 сабакка келгенде кайра эле баягы сурайт, биринчи сабакта аларды, анан кайра түшүндүрүп берем. Анан бирок түшүндүргөндө неме кылбаш керек да, мындай эчтеке болбойт ал нерсе. Улам түшүндүрүп турсам, анан мындайбы деп эле жакшы эле түшүндүргөндө кетет, кайра эртеси эле ошол нерсени сурайт да. Мындай эле деп анан кайра эле күлүп эле, жок мындай деп айтпадым беле, билесизби деп анан келгиле баарыбыз чогуу эске салабыз, кана баарыбыз кайталайбыз деп туруп эле чогуу баарыбыз бир сериядан кайталап коебуз, анан кайра деп калат да. Кичине бир аз кыйынчылык туудурат ооба. Ал эми азыр биздин көрөрмандарыбызга баарына эле кызык болуп калды болуш керек. Канча убакыт окушубуз керек экен, анан баалары кандай болду экен деп анан кененирээк маалымат берип өтпөйсүзбү ушул? Бизде 12 күн катар менен болот. Бул койгонумдун дагы себеби бар да. Мисалы, бир айга күнүнө 2 жолу келебиз же 3 жолу келебиз бир айга деп деле бул сабактарды бөлүп койсоң болот. Бир күнү келебиз, бир күнү келбейбиз депчи. Бирок адам баласы мындай экен да. Эс алуу деген нерсе болгондо уже бардыгын таштайт экен да. Эртең эс алабыз, бирси күнү сабакка келебиз дегенде уже баарын таштайт. Бир күн барда сабакка. Бир күн ооба, бир күн бар. Анан кайра эртеси эле баягы менен келет да, баягы деңгээл менен. Эчтеке натыйжа жок. Кайра уже биринчи сабакты кайталап түшүндүрүшүң керек болот. Анан башында негизи бир ай болчу да, бир ай өтөбүз деп, бир күн эс алабыз, бир күн окуйбуз деп жүргөнбүз, анда уже результаттар азыраак болду. Адам өзүн тыштап коет экен, анан аябай баарыбыздын ишибиз чыга берет да, мындай болуп калдым, ооруп калдым, тиги болуп калдым деп эле шылтоолор көп. Ошон үчүн мен күн сайын коюп салгам, чтоб адам дагы өзү мен эртең сабагым бар, эртең сабагыма даярданышым керек, даярданып барышым керек деген настрой болуш үчүн мен күн сайын коюп салгам. Анан результатта болот да, анткени адам бир нерсесин улам күн сайын кайталаса, мындай результатка жетет, анан адат катары калыптанып калат экен да. Ошол себептен күн сайын коюп койгом. 1 саат 30 минутта болот сабагыбыз, анан офлайн группабыз 4000, онлайн группабыз 3000 сом болот. 12 күн 1 саат 30 минутта болот. Ошо. Биз көбүнчө психологиялык китептерди окусак деле мындай адаттар 19 күндөн жогору күндө калыптанат деп айтылат да, анан ошол 12 күндө кадимкидей эле мындай кабыл алып калышабы же дагы жеткиликсиз болуп калабы? Ооба, 12 күндө кабыл алып калышат. Анан кээ бирлер бар да, мындай элаже кандай улантышым керек, направление бериңизчи дегендерге фоточтение деген нерсени үйрөтөм 12-чи сабактын аягында. Анан сиз айткандай, адам негизи бир адатты калыптандыруу үчүн 21 күн аракет кылыш керек экен да, 21 күн. Анан 12 күн уже 21 күндүн жарымы, хотя бир 50-60%-ын мындай өздөштүрүп билип калышат. Андан ары өздөрү улантып кетсе дагы болот. Дагы убакытты кеңейтсеңиз деп, же болбосо 12 күндөн көбүрөөк ушул 20-21 күн кылып, же болбосо бир айга чейин өтсөңүз дегенде сунуштар түшүп турабы, же болбосо алдыда же болбосо пландар барбы, же убакытысын көбөйтсөм деген, же 12 күн жеткиликтүү эле деп айтсак болобу? 12 күн жеткиликтүү эле менин оюмчачы, 12 күн аябай эле жакшы, анткени баардык баягы көнүгүүлөрдүн баары дагы ошондо бүтөт да, баягы шүлтенин чоңдору, криноидтин чоңдору да прям 12-чи күнү аябай эң чоң самый сложныйларын өтөбүз, сложный тема 12-чи күн. Анан ошолор менен жыйынтыктайбыз да. Анан буюрса мындай келечекте дагы башка бир азырынча жашыруун эле болуп турсун. Уже мындай бир жакка барып бир нерсени айтсаң, уже идеяңды резко мындай алып кечеткенде ошого бир жакка барганда да бир нерсени айткандан коркуп каласың. Жакында да мындай бир нерсе иштеп чыгайын деп атам, Кудай буйрса, ошондо да балким ушунун продолжениясы деп может кошом деген ниеттер бар, ойлор бар буйрса.
Абдан жакшы пландарыңыз бар экен, ишке ашсын, ийгилик каалайлы. Ал эми ушул сизге эфирге келип, жакшы маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда сизге эркин микрофон берели. Чоң рахмат. Ушундай мени студияңыздарга чакырганыңыздарга аябай кубанычтамын. Кудай буйруса, мисалы үчүн Кыргызстанда азыркы учурда китеп окуу деңгээли өсүп келе жатат. Мен өзүм мисалы Данек китеп дүкөнүн 4 жылдан бери иштетем. Башында ачканда баары ушу китепти элдер сатып алалы, окуйбу деген негиз болсо, азыркы учурда талап күчтүү. Айрыкча жаштар көбүнчө өзүн өнүктүрүүгө, орусча айтканда мотивационный китептерге басым жасап окууда. Ушул негизде ушул темпте уланып кете берсе, буйруса китепкөй өлкөгө айланабыз деген ниеттемин. Бул үчүн ар бир жаран, ар бир инсан аракет кылышы керек. Китепти көбүрөөк окуңуздар дебекмин. Ошо рахмат сиздерге. Рахмат сизге да атайын убактыңызды бөлүп, таң эрте бизге келип жакшы маек куруп бергениңиз үчүн. Ал эми ушундай жакшы маанайда биз көрсөтүүбүздү алдын көздөй уланта бермекчибиз. Биздин куттуу студиябызга келип жакшы маегин куруп берген коногубузду дагы бир ирет тааныштырып өтө турган болсом, Данек китеп дүкөнүнүн жетекчиси, тез окуу курсунун тренери Элла Зарылбекова бизде конокто болду. Ал эми ушундай жакшы маанайда биз эфирибизди алдын көздөй уланта бермекчибиз. Бир нече көз ирмемден кийин кайрадан кез келебиз.